Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Эл сурасын программасы. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Эл сурасын программасы бул эл менен бийликтин, жарандар менен артисттердин ортосундагы байланыш аянтчасы. Программанын бүгүнкү чыгарылышында коомчулук арасында эң суроолорду көп жаратып келген мурас укугу тууралуу кеп курабыз. Ким мураскор боло алат, кантип мурас алууга документ даярдалат жана эң негизгиси талаш тартыштарга жеткирбөө үчүн алдын ала кандай чара көрүү зарыл. Бул жана башка суроолорго бизге Баткен шаардык мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу Назиров Максат Сайфидинович түз эфирде жооп бермекчи. Экрандын астындагы WhatsApp номерге мурас укугу боюнча сурооңуздар болсо жазып жиберсеңиздер, биз сиздерге түз эфирде жооп алып бермекчибиз. Анда эмесе, саламатсызбы Максат мырза? Мына бүгүнкү күндө ушул телекөрүүчүлөрдү суроолор келгичекти. Биз сиз менен ушул эл мурас укугу тууралуу канчалык маалыматка жетиштүү болуп калды, канчалык билип калды, ушул боюнча кеп баштасак. Мурастоо боюнча бүгүнкү күндө элге жакшы эле ишке ашырып келатабыз. Элге жеткирүүгө ошол телерадио берүүлөргө барып, элге жеткизгенге аракет кылып, ошол убагында бүтүргөнгө биз дагы үгүттөп келебиз. Мурастоо бул негиздери керез жана мыйзам боюнча ишке жүзөгө ашырылат. Мыйзам боюнча керез жок болгон учурда жүзөгө ишке ашырса болот. Эгерде керез болсо, керез негизинде мурастоо укугун ала алышат. Мурасты ачуу бул ошол жарандын каза болгонун мурас ачуу болуп эсептелинет. Каза болгондугу анык деп табылса же болбосо сот тарабынан аныкталса, ошонун натыйжасында мурасты ачканга негиз болот да. Ошол мураскордун артында калган мүлктөрүнө мурасты ачуунун орду ошол мураскордун акыркы туруктуу жашаган жери боюнча же болбосо акыркы туруктуу жашаган орду белгисиз болсо, анда ошол кыймылсыз мүлктөрүнүн жайгашкан жери боюнча мурас ачуунун орду болуп эсептелинет. Ошол жашаган жери боюнча, кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүнүн жайгашкан жери боюнча дагы ошол мамлекеттик же болбосо жеке нотариустарга кайрылсаңыздар болот. Мурастоого ошол кимдер чакырылат? Ошол мураскордун ата-энеси, жубайы, балдары, ошол артында калган мураскорлору кезек-кезеги менен ошол мыйзам талаптарында көрсөтүлгөн кезек-кезеги менен мураска чакырылат, мурас укугун алуу үчүн. Кыскача ушул мурастоонун негиздери. Мына эгер мурас ээлери көзү өтүп кеткен болсо, мына жазуу түрүндө керез жок болсо, кимге мурас калат да? Анан керез жок болсо, керез жок болсо, албетте биринчи кезекте ошол мурас калтыруучунун жубайы, балдары, ата-энеси, ошолор мурас укугун ала алышат. Ошол мураскорлордун катарында ошол кимдер бар болсо, кезек-кезеги менен ошолор чакырылат. Биринчи кезектегилер жок болсо, кийинки кезектегилерге. Биринчи кезекте ошол ата-энеси, жубайы, балдары болуп эсептелинет мыйзам боюнча. Чет жакта жашаган жарандар, эгер ал азыркы учурда башка өлкөнүн жараны болсо, Кыргызстандагы мураскер укугунан кантип пайдалана алат деген? Чет жарандыгын алган болсо, чет жарандыгын алса деле мыйзам боюнча ошол мураскордун мурас калтыруучунун чындыгында мураскору болсо, анык деп табылса, ошол эми тууганчылык мамилеси, жубайыбы, баласыбы, ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү менен, никелешүү тууралуу күбөлүктөрү менен анык болсо, ошол тууган экени. Башка жарандыкты алгандыгына карабастан мурастоо укугуна ээ боло алат. Рахмат. Мына биздин телекөрүүчүлөрдөн алгачкы суроолор келе баштады. Мен сизге окуп берсем, атамдан калган үйдү бир туугандарын тең бөлүшпөй жатышат. Эмне кылсам болот дейт акыркысын өлсегис менен аяктаган абонент. Бир туугандар арасында ошол ата-энеден калган мүлктөрдү, ошол мурастык мүлктөрдү өздөрүнө өткөзүп алыш үчүн бир туугандар өз ара келишпестиктер болуп калса, нотариус тарабынан тилекке каршы биз талашсыз мүлктөрдү, талашсыз укуктарды ошол күбөлөндүрөбүз.
ал эми ошол бир туугандар арасында талаш тартыш маселеси жаралып калса, анда сот тарабынан чечилүүгө жатат. Биз нотариус тарабынан ошол отказ постановление чыгарабыз, отказной. Ошонун негизинде сот тарабынан ошол кайсы мураскорлорго канчадан бөлүнүп ошол бөлүнүш керек сот тарабынан аныкталат. Рахмат жоңузга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эл сурасын программасы түз эфирде жүрүп жатат. Экран астындагы WhatsApp номер аркылуу ошол бүгүнкү темага байланыштуу сурооңуздар болсо жазсаңыздар, биз сиздерге жооп алып бермекчибиз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз мурас укугу тууралуу болуп жатат. Анда эмесе кийинки дагы телекөрүүчүнүн суроосуна кайрылсак, энем керес жазып мурастын баарын бир балага калтырган. Калгандарыбыз эч нерсе албай калабызбы дейт. Ооба, жана жогоруда айтып өткөндөй эле мыйзам ошол эки тартипте ишке жүзөгө ашырылат. Мыйзам боюнча же болбосо керез боюнча. Керез мыйзам боюнча качан мурас күбөлүктөрдү алса болот. Ошол керез жок учурда мыйзам боюнча калган ошол мураскорлор дагы өздөрүнүн укуктарын алса болот. Ал эми керез калтырып койгон болсо, атасы же энеси ошол бир баласына, ушул балама мен ошол өзүмдүн мүлкүмдү керез кылып калтырам деген болсо, ага ошол керезди кимге калтырган болсо, ошол мураскер гана укуктуу боло алат. Мыйзам талаптарына ылайык. Ал эми мурасты кабыл алуу мөөнөтү канча күндө түзөт? Ушул боюнча дагы маалымат берсеңиз, кайсы учурдан баштап ушул мураскер болуп эсептелине баштайт да? Мурас бул ошол мурасты ачууга негиздеп, ошол мурас калтыруучу каза болгон күндөн эсептелинет. 6 айлык мөөнөтү бар. 6 ай мөөнөт ичинде мураскорлор мурастан баш тартуу же болбосо мурасты кабыл алуу жөнүндөгү арыздар менен нотариустарга кайрылса болот. 6 ай мөөнөт ичинде. Анан 6 ай мөөнөт өткөндөн кийин мураскорлорго мурас укугу жөнүндө күбөлүк берилет. 6 ай мөөнөт өткөндөн кийин. 6 айга чейин ошол мураскорлор аныкталып, кайсы мураскорлор кабыл алат, кайсы мураскорлор же болбосо мурастан баш тартат, кимдин пайдасына, ошолор териштирилет да нотариус тарабынан. Рахмат. Мына кийинки телекөрүүчүнүн суроосуна кайрылсак, үй бүлөдө эки кыз элек, ата энебиз тирүүсүндө бала багып алышкан. Өгөй бала мурастан да өз үлүшүн алабы, мурасты кандай бөлүштүрсөк болот деген 19 менен аяктаган биздин телекөрүүчүлөр. Мыйзамда тактана көрсөтүлгөн ошол өгөй балдары, асырап алуучу балдары дагы мурас укугуна ээ боло алат. Кандай учурда ошол фамилиясын алган болсо, чындыгында атасы фамилиясын берип, ошол өгөй баласын асырап өзүнө, анан жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасы деген графага, энеси деген же болбосо энеси деген графага ата энеси ошол багып алган, асырап алган ата энелери документально ошол катталган болсо, мурас укугуна ээ боло алат. Эгерде ошол метрикасында атасы энеси деген графада ошол өгөй атасы турган болсо, анда мурас укугуна ээ боло албайт. Өзүнүн ошол кандай деп коебуз, кандаш балдар кыздарына өткөзсө болот, мурастаса. Демек, документти аябай тыкан кылып коюп бүтүрүп коюш керек экен, ушундай жара талаш маселелер болбош үчүн. Болбош үчүн, эгерде чындыгында өгөй баласы болгон болсо, ошол ниети болгон болсо, эми ата энеси мен балам өзүм асырап алдым, фамилиямды берем деп фамилияларыны официально берип, өткөзүп, ошол атасы, энеси деген графаларга түшкөн болсо, албетте мурас укугуна ээ боло алат. Негизи бүгүнкү күндө ушул мурасөрлүк боюнча документтерди алып келип сизге каттатып атканда кандай маселелер менен көбүрөөк жарандар мындай туш болуп атышат да бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөр билгендей, документтер так болбосо нотариустар тарабынан дагы эч кандай күбөлүк бере албайбыз. Ошол өзүнүн жанагы тизмеси бар документтердин. Ошол тууганчылык мамилелерин тастыктаган, ошол мүлктөрдүн жанагы менчик укугун тастыктаган документтер так болуш керек. Ал эми так болбогон учурда ошол биз туура эмес документтерин тактатып, турлап, анан мыйзам негизине, мыйзам талаптарына ылайыктап, так кылып, анан мурастап өткөзүп беребиз. Ал эми бүгүнкү күндө көбүнчө ошол
жанагы өздүгү боюнча документтер, өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүндө башка бир тамгасы башка болуп калышы мүмкүн. Анан жанагы менчик укугун тастыктаган документтер, токтом же болбосо чечим ошол айыл өкмөттөр тарабынан, мэрия тарабынан чыгарылган жана 2002-2003-2004 ошол системдик каттоо убагында көп токтомдор ошол аты жөндөрү туура эмес жазылып калган. Ошолорду бүгүнкү күндө эми көпчүлүк туура эмес документтер ошол токтомдор көбүнчө болуп атат. Ал эми маны ошол бүгүнкү күндөгү айыл өкмөттөр, мэриялар тарабынан оңдоп түзөө киргизилип, токтом чыгарып берип атат. Ошонун негизинде биз чындыгында ошол мурас калтыруучунун менчиги деп анык болгондон кийин мураскорлорго мурас күбөлүктөрүн берип атабыз. Анан Максат мырза, ушул мына документтер боюнча айтып берсеңиз, ошол мурасты өткөрүп алууда документтердин тизмеги барбы? Кандай документтер болуш керек? Ооба, тизмеги бар. Ошол биринчиден ошол мурас калтыруучунун жанагы өлгөндүгү тууралуу күбөлүк болуш керек. Эң негизгиси ошол. Өлгөндүгү анык деп табылмайынча бизде мурас ачууга негиз жок болуп калат да. Андан кийин ошол мурас калтыруучунун атында чындыгында ошол кыймылдуу же болбосо кыймылсыз банкта акча каражаттары ошолорун тастыктаган документ болуш керек. Анан ошол тууганчылык мамилелерин тастыктаган документтер, ошол жубайы болсо никелешүү тууралуу күбөлүктөрү, балдары болсо ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, жашаган жерлери боюнча ошол түндүктөн справкалар, анан жанагы кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр боюнча ошол катталгандыгы аныктыгы боюнча ошол выпискалар, көчүрмөлөр, госрегистр тарабынан же болбосо автоунаалар болсо ошол автоунаа каттоо бөлүмүнүн ошол справкалары негизинде дагы кошумча форма 50 деп коебуз. Ошол мураскер менен мурас калтыруучунун ошол даректе ошол мурас калтыруучу менен чындыгында жашагандыгын анык деп тапканга. Бүгүнкү күндө санарип аймак деп коебуз. Санарип аймакка эски жылдардагылар түшпөй калган. Себеби азыр бизде көп эски жылдардагы арт жагы эле бир 90-2000 жылдардан бери жагына чейин бүгүнкү күнгө чейин ошол эски жылдар көбүнчө эски жылдардан өткөзүп атабыз. Ошо эски жылдарда каза болгон мураскорлордун мүлктөрүн мурастап атабыз да. Ал убакта эми жанагы чарба китеп деп коебуз. Айыл өкмөттөрдө, жанагы квартал башчыларда анан ошолордон выпискаларды алдыртып, же болбосо чарба китептерде жок болуп калса архивден ошол мурас калтыруучу менен кимдер жашагандыгын аныктыгы боюнча көчүрмөлөрдү алып, ошонун негизинде мураскерлерди аныктап, тактап, мурас күбөлүктөрдү бергенге негиз болот. Тизмеси ушул кыскача. Эң керектүү тизмелери. Рахмат. Мына телекөрүүчүлөрдөн суроолор аябай көп келип жатат. Мен сизге окуй берсем, ушул суроолорго мүмкүн болушунча кыскараак жооп беришине аракетин кыласызбы? Саламатсызбы? Эжем үй алган эле. Алар чет жакта болгонуна байланыштуу таятама жазылган. Тилекке каршы таятам өтүп кетти. Үй бүтүп, документ берилип жатат. Үйдү эжеме жаздыралы десек, 5 бир туугандын колу керек. Нотариустан өтүп, кара кагаз керек деп түздөн түз эжеме жазыла берсе кантет деген суроо келиптир. Бул жерде документ боюнча ошол кимге катталган болсо, ал киши каза болгон болсо, чоң атам дейби, таятам дейби, таятасы бүгүнкү күндө каза болгон болсо, эми ошол мүлк жерби, үйбү, кыймылсыз мүлк кандай мүлк болбосун, ошол таятасынын атында катталган болсо, ошонун менчиги болуп эсептелип калат да. Буну эми өткөзүш үчүн ошол таятасы болсо, таятасынын жанагы биринчи кезектеги мураскорлору, жана жогоруда айтып кеткендей эле, ошол жубайы болбосо балдары, же болбосо ата энеси, ошолор гана мураска ээ боло алат да. Анан небересине, биринчи кезектеги мураскорлор турган мезгилде, ал небересине түздөн түз өткөзгөнгө мыйзам жол бербейт. Кийинки дагы биздин телекөрүүчүлөрдүн суроосуна жооп берсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эл сурасын программасы түз эфирде болуп жатат. Эгер бүгүнкү темага байланыштуу сурооңуздар болсо, WhatsApp номер аркылуу жазсаңыздар, биз сиздердин сурооңуздарга жооп алып бермекчибиз. Ал эми биз менен Баткен шаардык мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу Назиров Максат Сайфединович түз эфирде
сіздердің сұрағыңызға жооп беріп жатат. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк, мурас кыз балага тийбейби? 2 уул, 2 кызбыз. Менин 2 балам бар, күйөөм жок. Квартирада турамын. Ата-энебизден калган мүлккө биз да ээ болсок болобу дейт. Мыйзам боюнча ошол мурас калтыруучунун балдары уул болобу, кыз болобу бөлүнбөйт. Баары бирдей. Бардыгы мыйзам боюнча ошол уул, кыз бардыгы мураскор боло алат. Мурас укугуна ээ боло алат. Ар бир ошол мураскордун өзүнүн укугу бар, өзүнүн үлүшү бар, ата-энеден калган мүлктөн. Албетте өзүнүн укугуну, мурастоо укугун алса болот, кайрылсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн укугуңуздарды ошол үлүшүңүздөрдү ата-энеден калган үлүштү алуу боюнча. Кийинки дагы суроого өтсөк, мурасты талашуу үчүн канча убакыт ичинде арыз берсе болот деген суроо келиптир. Мурасты талашуу үчүн арызды ошол мүмкүн 6 айлык мөөнөт ичинде кайрылыш керек. Мурасты кабыл алуу жөнүндө, же болбосо мурастан баш тартуу жөнүндө арыздар менен. Эми баягындай учурлар болот. Эми бизде Кыргызда ошол үйдө кичинекей калат дейбизби, баягы уул балдардан. Калгандар чоңдор өзүнчө кожолук болуп бөлүнүп чыгып кетишет. Анан көбүнчө ошол агалары, эжелери келип нотариустан өздөрүнүн макулдуктарын беришет. Ошол инисинин пайдасына өткөнгө макулдуктарын берип, анан түз эле ошол иниси ошол жерде фактически жашайт чындыгында. Ошо иниси калган, ата-энесин караган, ата-энесинин көзү өткөн, анан документ кылыш керек, өздөрүн өткөзүш керек. Азыр бүт ошол жанагы санарип аймак, же болбосо паспорт столго, жанагы ГРЭСтин базаларына учетко койгонго бүт эле документ так болбосо бүгүнкү күндө кое албай калдык регистрацияга каттоого. Ошондуктан баары ошо бүтүргөнгө аракет кылып келип атышат. Бир туугандардын макулдуктарын алышып, өз ара келишишип, анан бизге келишет, ошол бир туугандардын отказнойлорун жазып, даярдап, колдорун койдуртуп, маани магызын түшүндүрүп, кийин баш тартса болбой тургандыгын мыйзам боюнча кайра ошол алам десе кийин укугу жок болот. Мурастан баш тарткандан кийин мурастоо укугуна кийин арыздана албайт да. Дагы бир телекөрүүчүдөн суроолор келди. Саламатсызбы? Биздин энебиз өгөй. 15 жылдан үйдө жашады атабыз менен. Ал келгенден кийин курулуш болгон эмес, даяр үйгө келген. Энебизди бир туугандары алып кетти. Ал мүлк же мурас алганга укугу барбы деген суроо келиптир. Өгөй болсо, чындыгында ошол мурас калтыруучу менен чогуу жашап, анан ортодо экөөнүн никелери катталган болсо, мураска ээ боло алат. Нике күбөлүгүн алышкан болсо, өгөй болсо деле. Анан нике күбөлүгүн алышкан эмес болсо, анда мурастоого жатпайт. Балдары гана мураскор болуп калат. Кийинки суроого өтсөк дагы, каза болгон адамдын карызы болсо, мурасты алган адам ошол карызды төлөйбү дейт. Жок, бул мыйзам боюнча эми укук милдеттери өтөт дейбиз, бирок карызды эми жана мусулманчылыкта кимде карызы болсо мен төлөйм деп ошол мураскорлору чыгып ошол шарият жолунда төлөсөңүздөр болот, милдеттерин алып жана карыздарын. Мыйзам боюнча эми озек кандай карыз болушу мүмкүн? Эми банктан кредит карыздар болсо, аны мураскорлорго өтөт милдет. Анан жөн эле жарандардан бири-биринен жанагы аласа бересе карыздар болсо, аны өз ара эле ошол мураскорлору өндүрүп же болбосо төлөп берсе болот. Рахмат. Кийинки дагы суроо телекөрүүчүдөн суроолор келиптир. Керезге ишенбей жатабыз. Аны жокко чыгарса болобу деген биздин аягы 49 менен аяктаган абонент телекөрүүчүбүз. Керезди ошол мурас калтыруучу чындыгында өзү нотариуска келип керез калтырат. Анын өзүнүн эрки, кимге кааласа, кайсы мураскоруна болобу, же болбосо башка бир тууганчылык мамилеси жок жаранга деле керез калтырып коюшу мүмкүн мыйзам боюнча. Ал керезди жокко чыгарыш үчүн сотко гана кайрылыш керек болуп калат. Нотариус тарабынан жокко чыгара албайт. Рахмат. Аягы 72 менен аяктаган дагы биздин телекөрүүчүдөн WhatsApp аркылуу келиптир. Мураска тийиштүү мүлктү туугандарым жашырып жатышат. Эмне кылышым керек деген
Мураска тийиштүү мүлктү, ал эми мураска тийиштүү мүлк экенин өзү билип турган болсо, Укук коргоо органдарына кайрылуу керек го дейм. жок, эми чындыгында ошол мурас калтыруучунун атында катталган болсо, аны жашыра албайт. Ал жанагы кылмыш мүлктөр каттоо органында катталып турат, чындыгында ошол кишиге документтерин жашырып жатат деген болушу мүмкүн. Если документтерин жашырып аткан болсо, восстановить этип алса болот, жанагы дубликаттарды алып, кайрылып, архивтерден токтомдорун алып, үйдүн техникалык паспорту же кызыл китеби, жердин кызыл китептери жок болсо, арыз менен кайрылып дубликаттарын алса болот. Ал эми жаап жашырган эч нерсе жок бул жерде. Документ эле болсо болду. Нотариалдык адистер дагы ошол катталган гана документтердин үстүндө иш алып барат да. Негизинде катталган болсо, бизге ошол чындыгында катталып, жанагы көчүрмөлөр алып келсе, ошол кыймылдуу же болбосо кылмыш мүлктөр каттоо органдарынан чындыгында ошол биз карап көрүп, ошол мурас калтыруучунун атында катталган мүлк болсо, мыйзам негизинде болсо, бизге кайрылса болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эл сурасын программасы бул эл менен бийликтин, жарандар менен адистердин ортосундагы байланыш түзүүчү. Аянтча бүгүнкү темага байланыштуу суроолор болсо, сиздер WhatsApp номер аркылуу суроолорду жазсаңыздар, биз сиздердин сурооңуздарга ошол мурас маселеси боюнча суроолорго жоопторду алып бермекчибиз. Сиздердин сурооңуздарга Баткен шаардык мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу Назиров Максат мырза жооп берүүдө. Анда эмесе кийинки дагы ошо телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтсөк, эрди зайыптуу чогуу тапкан мүлктүн жарымы мурас катары эрди зайыптуу. Эрди катын окшойт, эрди катын чогуу тапкан мүлктүн жарымы мурас катары эсептелинеби деген суроо келиптир. Акыркысы 78 менен дагы. Ооба, албетте, үй бүлө кодексинде тактана көрсөтүлгөн кандай мүлктөр ошол жубайлар ортосундагы ортолук мүлк болуп эсептелинет, кандай мүлктөр ошол жубайлар ортосунда ортолук мүлктөргө кирбейт деп тактана көрсөтүлгөн. Эми кайсы мүлктөр кирет? Ошол жубайлар турмуш курушуп, нике күбөлүгүн алышкан күндөн кийин арттырылган мүлктөр, кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөр ошол жубайлардын ортосундагы ортолук мүлк болуп эсептелинет. Ал эми ортолук мүлккө ошол кирбей турган мүлктөр ата-энесине мураска калса, же болбосо ата-энеси көзүн тирүүндө ошол мурас өзүнүн баласына белек кылып тартуулоо келишими менен өткөрүп бере турган болсо, бул жерде жубайлардын укугу жок болот. Экөө арттырган мүлктөр ошол сатып алган үй, же болбосо жер, кыймылсыз мүлктөр, же болбосо ошол мамлекет тарабынан жер алса, ал жерге экөө ошол түтүн булаткандан бери экөө ортодо ошол үй салып, бала алып, чакал болуп арттырган мүлктөр баары ортолук мүлк. Жубайдын 50% ошол жубайдын мүлкү болуп эсептелинет, албетте. Ал эми мына бир туугандар арасында ошол мурас боюнча талаш тартыштар көп жаралып калган учурлар болуп калат да. Анан ал бир гана сот аркылуу чечилеби бул маселе, талаш тартыш маселеси? Ооба, мураскорлор өз ара келише албаса, өз ара келишип талашсыз мүлк, талашсыз маселе болсо, нотариус тарабынан чечилет. Анан мураскорлор ошол өз ара чечише албай, бири-бирине макул болбой, ошол үлүштөрүн талашып, мен алам, же болбосо мен сага макулдугун бербейин деп талаш жаралган мезгилде сот тарабынан гана чечилет. Демек, соттун чечими бул мураскер катары аны каттоого негиз болот, Ошол соттун чечими негизинде анан биз ошол кайсы мураскорлорго кандай укуктар берилген болсо, ошол соттун чечими негизинде гана биз мурас күбөлүк бере алабыз да. Өз алдынча биз жанагы талаш маселелерди чече албайбыз. Сот тарабынан гана ошол мыйзамда ошентип көрсөтүлгөн так. Негизи мураскер эң биринчи ошол өзүнүн мурасын укугун каттоо үчүн кайда кайрылыш керек биринчи кезекте? Биринчи кезекте ошол жашаган жери боюнча эле ошол нотариуска кайрылыш керек. Мамлекеттик болобу же болбосо жеке нотариус болобу. Бүгүнкү күндө ошол жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын укуктары теңештирилген. Мурда ошол мурастоо мурас иши боюнча жеке нотариустар укугу жок болчу жасаганга. Ал эми бүгүнкү күндө
жеке нотариустар дагы ошо мурастоо иши боюнча иштерди, нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүп келет. Рахмат, мына биздин берүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Эң негизгиси бүгүнкү ошол берүүнүн максаты ошол кийинки кездердеги ошол мурас маселесиндеги талаш тартыштарга жеткирбөө максатын көздөйт. Ушул боюнча ушул маселелерди чечүүнү жарандарга укуктук жактарын айтуу эң негизги максат болуп эсептелинет. Анан негизи эле мына мураска байланышкан талаштар болбосу үчүн ушул нотариус катары сиз кандай кеңештерди берет элеңиз биздин жарандаргачы? Ошо биздин Баткен шаарынын Баткен районунун тургундарына кайрылат элем. Ошол өз убагында мурас ачылган күндөн тартып ошо кайрылсаңыздар болот. Кийин маселе жаралбаш үчүн же болбосо сот тарабынан чечилип калбаш үчүн ошол мөөнөтүндө кайрылып арыздар менен мурасты кабыл алуу, мурастан баш тартуу, ошо 6 ай мөөнөт ичинде мураскорлор өз ара келишип ошол мурасты кабыл алганга негиз болот. Эң негизгиси ошол бир туугандар арасында талаш тартыш жаралбашын каалайбыз биз деле. Ошо өз ара келишип эле мурастап алганга эмне жетсин. Кайрылуум ошол кыскача. Сизге ушул студияга келип пайдалуу маалымат менен бөлүшкөндүгүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Максат мырза, урматтуу телекөрүүчүлөр, эл сурасын программасына сиздердин сурооңуздар боюнча дагы WhatsApp аркылуу келген суроолорго жоопторду биз алып бермекчибиз. Андыктан биздин YouTube каналында дагы ушул программа жарыялангандан кийин сурооңуздар болсо, ал боюнча дагы биз жоопторду алып бермекчибиз. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү ушул мурас маселеси ар бир үйгө тиешелүү маселе, мурас так документтер менен гана чечиле тургандыгы олуттуу маселе экендиги бүгүнкү программада айтылды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.